Трамп Путин макулдашууга барбаса, Орусияны жаңы санкциялар күтүп турганын билдирди. АКШнын президенти Дональд Трамп эгер Орусиянын президенти Владимир Путин жакын арада макулдашууга барбаса, Орусия жаңы санкцияларга кабыларын билдирди. Менин оюмча ал Орусияны жок кылып жатат. Эгер Путин макулдашууга барбаса, өлкөсүндө чоң көйгөйлөр болот деп ойлойм, деди АКШ президенти Ак үйдө журналисттер менен сүйлөп жатып. Трамптын айтымында Украинанын президенти Владимир Зеленский согушту токтотуу үчүн келишим түзүүгө даяр. Өспүрүм зоо таштан кулап каза болду. 2025-жылдын 22-январ күнү Араван районунун ички иштер бөлүмүнө Достук айыл аймагына караштуу Маданият айылында белгисиз жаш бала зоо таштан кулап каза болуп калгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Бул факты каттуу алынып, окуя болгон жерге кароо жүргүзүлүп, тергөөгө чейинки текшерүү иштеринин жүрүшүндө маркум Араван районунун Достук айыл аймагына караштуу Маданият айылынын Сасык үңкүр участогунун тургуну 2011-жылы туулган өспүрүм бала экени аныкталган. Маркумдун денесине соттук медициналык экспертиза дайындалып, күбө адамдар суралган. Ал эми маркум жарандын ата-энеси окуя боюнча эч кимге дооматы жок экендигин билдиришкен. Учурда текшерүү иштери уланууда. Лос-Анджелести кайрадан өрт каптады. Калифорниянын бийликтери жаңы токой өртүнөн улам 30 миңден ашуун адамды эвакуациялоодо. Хьюз деп аталган өрт Лос-Анджелестен 80 чакырым түндүктө Кастаик көлүнүн аймагында тутанган. Өрттүн жайылышынын себеби катуу шамал жана кургак өсүмдүктөр. Учурда өрттү өчүрө албай жатышат. Лос-Анджелес округунун шерифи дагы 23 миң адам эвакуация болушу мүмкүн деген эскертүү алганын айтты. 10 литр деп сатылган бензинден болгону 7,8 литр араң чыккан. Бишкекте активисттер күйүүчү майдын өлчөмүн текшеришти. Бишкек шаарында активисттер май коюучу жайларда күйүүчү майдын сапатын жана өлчөмүн текшерүү үчүн рейд өткөрүштү. 10 литр деп сатылган бензинден болгону 7,8 литр, ал эми 5 литр деп сатылганынан 3,8 литр араң чыккан. Бул май коюучу жайлар керектөөчүлөрдү олуттуу түрдө алдап, ишенимдерине шек келтирип жатканын көрсөтөт. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Sizlerge 90 çık olsa. 90 çıkın. Bizge WhatsApp'tan jibirdim jайлап жүрөп кеткен, баланы жүрөп кеткен учуруу видео чыгып калды. Балдарга жибергиле ошону. Кабыл. 93 баа жиберсеңиз. Бишкекте жол тескөчүнү капотунда сүйрөгөн айдоочу кармалды. Бишкекте жол тескөчүнү капотунан жаткырган бойдон бир топ жерге чейин алып барып, ал кулаган соң из жашырган айдоочу табылды. Окуя 22-январда саат 16:30 чамасында Айтматов менен Москва көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Видеодон милиция кызматкеринин сүрүлүп барып кулаганын көрүүгө болот. Ленин Риппе баштык беренеси менен иш козгоду. Унанын мамлекеттик номуру болгон эмес, жол тескөчү ооруканага жеткирилген. Милиция кызматкерлери унаны Бишкектеги турак жай комплекстеринин биринин алдынан табышкан. Шектүү катары 1998-жылы туулган жаран аныкталып камакка алынды. Мал кайтар, адам ташыбай.
Социалдык тармактарда коомдук транспорттун айдоочусу менен жеңил автоунаанын айдоочусу уруша кеткен видеосу кызуу талкууга түшүүдө. Колдонуучулардын айтымында чырдын чыгышына жол талашуу себеп болгон. Видеодон жеңил унаанын айдоочусу автобустун айдоочусуна орой сөздөр менен кайрылып, мал кайтар, адамды ташыбай деп айтканын угууга болот. Бул окуя интернет колдонуучулардын арасында эки ача пикир жаратты. Кээ бирлери жеңил унаанын айдоочусун сылыктык сактабаган үчүн айыпташса, айрымдары коомдук транспорттун айдоочусунун да жол эрежелерин сактабаган болушу мүмкүн экенин айтып, чырдын түпкү себебин териштирүү керектигин белгилешүүдө. Учурда бул видео коомдук пикирди жаратып, коомдук транспорт жана жеке автоунаа айдоочуларынын ортосундагы түшүнбөстүктөр тууралуу талкуу жаратты.